Ош шаарынын тургуну Инаят Исакова көмүр сатып алууга акчасын камдап келген. Ал жылына 2 тоннадан ашуун көмүр керек дейт. Кышка жакын кара алтындын баасы да кымбаттаган. Мында 1 тонна көмүрдүн баасы 7000 тегерегинде. Баанын кымбаттагандан улам Исакова чөнтөгүнө чактап алууга аргасыз болду. Азыр эле ушундай эми суу түшкөндө да кымбаттап кетсе керек. Ошого эртерээк алып коелу эми келип да. Сапаты жагы эми жылда карап алып жакшы чыгып атат. Тагантыкчаң өчпөйт. Анан начар көмүр алсаң, анда тутандырык керек болот. Ошого жараша баа да кымбат. Ошого да ошондой. Кышка жакын көмүр шахталарда кара алтындын баасын жогорулаткан, көмүр казуу, сатуу менен алектенген ишкерлер баанын өсүшүн күйүүчү майдын кымбаттаганына байланыштырышат. Баадагы айырма сортуна, майда чоңуна жараша коюлат. Эми карьер арзан берсе, бизге деле арзан берет, элгечи. Алардыкы жылдан жылга эми мына соляркасы кымбат болуп атат. Кымбаттаганына байланыштуу эми жылдан жылга азыр аз нерсе эле кымбат болуп атпайбы? Бир эле көмүр эмес да. Көмүр жылдагыдан кошулса бир 50 тыйын кошулду. Кошулбаса жок. Ал арада өлкөдө көмүрдүн баасына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Ага ылайык Ош шаарында кара алтындын чекене баасы 7 сом деп белгиленген. Бул суммадан ашырып саткан көмүр кампалардын кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүлөт. Тамак аш, жада калса бардык чыгымдарды эсептеп чыгып, андан сырткары ишкерлердин пайдасын да коюп туруп, ушул баага токтолдук. Бул баа 90 күнгө 90 күн иштейт. 90 күн ичинде ушул 7 сомдон жана 6,5 сомдон ашпай сатылууга тийиш. Мамлекет жөнгө салуу киргизилди, буйрук кабыл алынды. Эгерде ушундай мыйзам бузуулар болсо, чаралар көрүлөт деп биз 3 аймактык башкармалыкта жүргүздүк. Bundan keyin de grafikalап калган шаардын бардык аймактарында байма-бай жүргүзүлүп турмакчы. Мындан тышкары калада арзан көмүр сатуучу базалар уюштурулган. Аларда кара алтын 5-6 сомдун тегерегинде. Бул базалар көмүр казуучулар тарабынан тынымсыз отун менен камсыздалып турат. Ушул көмүрдүн шаар калкына көмүрүнө камсыз кылуу багытында, максатында шаардын аймагында 18 жерде атайын базалар уюштурулуп берилген. Ушул бул списогу да биз элге да жарыялайбыз, маптарга да берилген. Ар бир мапта, мисалы Жапалакта, Сулаймонто, Амир Темурда ар бир муниципалдык аймактык башкармалыкта 2-ден 3төн уюштурулган. Мэрия тарабынан ошо уюштурулуп, элге жеңилдетилген арзан баада көмүр алуу үчүн ошол 18 жерге уюштуруп берилген. Ошол жерге көмүр менен сатуу менен алектенген ишкерлер алып келет, анан ошол жерден элдер сатып алат да. Өлкөдө жылына калктын керектөөсү үчүн 1,2 миллион тонна кара отун зарыл. Кыргызстанда 30га жакын көмүр кен бар. Түштүк аймагына көмүр чет өлкөдөн импорттолбойт. Буга чейин кышында үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынган. Мындан улам керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөп, жылуулукка жаратылыш газын жана көмүр колдонуу сунушталган. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.